Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı menin mekendeşlerim, cerdeşlerim, bir tuğandarım. Birinciden Allah Teala'ga çeksin maktolar, Peygamber'e salavat jana salamlar bolsun. Makto jana salavattan keyin Allah Teala ar birizden kılgan ibadatыбызды толық менен kabul kılıp, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan künnölördün bardığını tüp tamır менен keçirgen bolsun. Oşonda ele Allah Teala elibizge, jeribizge, mamleketibizge tınçlık bergen bolsun. Hurmatlı menin Müslüman bir tuğandarım, mına özünüzler körüp turganday, bul jerge bizdin toptoluşuuzdun, bu sözlerdi süйлöşүүбүздөн maksat, bugün günü hurmatlı tuğan, elibizde, jeribizde, degile mamleketibizde, oblastlarыбызda bolup жаткан жол кырсыктары бардыгыбызга белгилүү. Ошондон hurmatlı tuğan, bugün mına uşul ak niyet çayxanasının esi, Burhan Ağuz, uğul kızları, baldары менен atayın, mamleketimiz, elimiz tınç bolsun dep bir koydu kurbançılıkka çalıp urmatuan koluda da yok muhtaçlarga sadaka katarı berip buna uşu жерге çakır olturat. Andıktan urmatlı menin Müslüman bir tuğandarım. Bugün günü biz çınında ele esepteliyle 7 milyonlu adamız. Bırak jarımımız uşul jol kırsıgıdan ele ötüp bütmey boldu. Oşonduktan biz atayın bunu Allah'tan sorap koydu sadaka kılуу менен birgelikte жалпы maşina aydagan, жалпы una aydagan, жалпы urmatlıgan yolda жүргөндөргө kayırılуу ушунчалык үмүт менен айтып атабыз. Келиңиздер жол эрежелерин сактайлы урматтуу туган. Жол эрен ооба түшүнүп атам, өтө шашылысыз. Эртерээк жетишиңиз керек. Бирок ата-бабабыз айтты эле го, ач отур, тынч отур деди го урматтуу туган. Бирок ата-бабабыз айтты эле го, 1 saat эрте жетпесең, 1 saat кеч жет, тынч жетсең, бардыгыбызга жакшы болот эле. Ошондон бүгүнкү күнү алхамдулилла мына жол көздөгөн бир туугандарыбыз дагы атайын келип туруп, ушул боюнча булар дагы урматтуу түндө өстөн, күндө өстөн иштешип атат. Келиңиздер бардыгыбыз элибиздин, жерибиздин, мамлекеттин тынчтыгы үчүн жол эрежелерин сактайлы. Канча койгон болсо ошончо да жүрөйлү урматтуу туган. Сөз келгенде айтып өтөйүн. Бүгүнкү күндө урматтуу туган, чынында эле жолдун эрежесин билген блогерлерибиз эсептелүү эле. Бирок ошолорду YouTube'дан көрүп алып эле бардыгыбыз эле блогер болгубуз келип, бардыгыбыз эле келип жол кыймылын көзөмөлдөп аткандарды кана камераң кана канча саат турушуң керек, ким уруксат берген. Эле кыйын болуп кетип атабыз да. Муну айтуудан максат жол эрежесин сактоого биз тоскоолдук болуп атабыз. Ошондуктан келиңиздер жалпы бири-бирибизди кадырлайлы, бири-бирибизди урматтайлы, бири-бирибизди сыйлайлы, Аллахтан дуа кылайлы, жол эрежесин сактайлы. Андан кийин пайгамбарыбыз дегеле айтқан 3 нерсе акылды азайтат. Акылың азайтат. Бирөөсү ачкачылык, экинчиси ачуулук, үчүнчү уйкусуздук. Уйкусуздук бул акылыңызды азайтат. Урматтуу туугандар, уйкуң келип турган учурда таксовать этип машина айдаш ары турсун, намаз дагы окуба да. Уйкуң келип турган учурда намаз дагы окуба урматтуу тууган. Анткени сен намазда уйкуң келип атса, кайсы рекеттесиң, кайсы сүрөнү окуп атасың, акылың жетпейт ага. Эми сен андан кийин уйкуң келип турган учурда кантип таксовать этесиң? Аркадагы турган адамдар бардыгы аманат урматтуу тууган. Бул сөздөрдү ооба кээ бирөөлөр туура түшүнөт, анткени алардын үйүндө дал ушул кырсык болду. Эгерде шашпаганда тирүү болмок, эгер шашпаганда 60ка кирмек, эгер шашпаганда ошол алдынан чыгып калбаганда баласынын тоюнда birge көрмөк деген канча армандуулар аны түшүнөт. Ал эми ал нерсени көрөлектер ооба сүйлөй берет, пакта кое берет, аны кылат, муну кылат дейлексиз. Ооба Аллахтан тилейбиз, өмүрүңүздүн акырга чейин мындай кырсыкты көрбөңүз урматтуу тууган. Бирок башканын дагы кырсыкка түшүп калышына сиз себепчи болбоңуз демекчибиз. Аллах Таала жалпыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берген болсун. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, урматтуу шаарыбыздын тургундары, автоунаа айдаган айдоочулар, сиздерге кайрылып кетет элек. Ошол баарыңыздар эле шаарыбызда көрүп билип турасыздар ушул Ош Разаков жолубуздун 80-километринде чакырымында кече жакында эле 3 уна катуу жол кырсыгы болду. Бунун себебинен бир канча ичинде жүргүнчүлөрүбүз, айдоочуларыбыз жарат алышты. Бул жерде жарат алгандан эле сырткары өлүм менен коштолгондагы жол кырсыктары өтө көп болууда. Элибизге кайрылат элек.
Жолдо жүргөндө сөзсүз жол эрежелерин сактап жүрүүңүздөрдү суранабыз. Спирт ичимдигин ичип айдаган автоунаалар көп болууда. Светофордун кызыл чырагында айдаган автоунаалар көп болууда. Каршы тилкеге чыгып жүргөн автоунаалар көп болууда. Ошонун себебинен ушул жол кырсыктары келип чыгууда. Сиздерден суранат элек, ар бир айдоочу жолдо жүргөндө жол эрежелерин так сактап жүрүүңүздөрдү суранабыз. Биздин эң негизги эле жумушубуз, алып барган жумушубуз ушул. Жол кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо максатында ушул жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери эмгектенүүдө.